Саламатсыздарбы урматтуу Баткен таңы гезитинин YouTube каналынын катталуучулары, биз сиздер менен кайрадан эфирдебиз. Биздин бүгүнкү темабыз Баткен өрөөнүндөгү ирригациялык маселелер жөнүндө болмокчу. Мен баштан дароо эле айтып коеюн, бизде бүгүн ушундай жаратман жаштар ушул Баткен өрөөнүн өнүктүрүү, өзгөчө айыл чарбасына ирригация тармактарын өнүктүрүү боюнча бир жакшы дээрелик бул өлкөгө мындай пайда алып келе тургандай жакшы бир тажрыйбаларды алып келишкен. Биз мына ушул маектешибиздин жүрүшүндө сиздерге кененирээк айтып берүү үчүн ушул жерде отурабыз. Анда мен сиздерди бүгүнкү ушул жаратман жаштар менен тааныштырып өтөйүн. Бекболот мырза, ошондой эле Айбек мырзалар бүгүн башкы конокторубуз болмокчу. Айтсаңыздар, негизи эле ушул Баткен областы чындыгында эле мына мен билип кеткенде али кетмен кертимтелик миңдеген гектар жерлер бар. Ошого жараша 6 дарыя областыбызды аралап өтсө дагы биз ошол дарыялардын көп мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдалана албай тилекке каршы коңшуларга өтүп кетип баратат. Бүгүн ошол боштуктарды толтуруу боюнча сиздер бир жакшы тажрыйба баштапсыздар. Буюрса жакын күндөргө ошого күбөдө болгону турабыз. Айтсаңыздар, муну ушундай идеяны, ушундай суу сактаган кампаларды куруу идеясы качан, кантип пайда болду? Siz başta benim anda. Негизинде мен өзүм биринчи кесибим инженерия болгондуктан ошол эле мезгилде мына Баткен территориясынын жана сиз туура айттыңыз, жерлерибиз өздөштүрүлбөй калып кеткен. Ошондой өздөштүрүлгөн жерлерди кандай кылганда биз жакшы бир дыйканчылык менен экономикага салым кошобуз деген бир мүмкүнчүлүктү кантип иштетсек болот экен деп бир нече жылдан бери изилдеп жүрөбүз. Анан сиздерге белгилүү болгондой биз мындан сырткары кайра иштетүүнүн үстүндө иштеп ал жакта бир канча продукциялар чыгарганбыз. Азыркы былтыркы жылы мисалы түшүмдүн аз болуп калганына байланыштуу биз ушул жылды баягы энергиябызды ушул баягы дыйканчылыктын түшүмдүүлүгүн көбөйтүү максатында баягы сырттан алган биздин тажрыйбаларыбыз бар. Көргөн ошол эле Турцияда, Кытайда, ошол эле Россияларда көргөн тажрыйбалардын негизинде бул сууну үнөмдүү пайдалануу. Бул биринчиден суу кароо системаларын тамчылап чыгаруу, анан экинчи ошол эле жана сиз айткан белгилеп кеткен бул кампаларды түзүү. Булар менен бул Баткен областында бир кыйла жакшы мүмкүнчүлүктөргө жетишебиз буюрса. Себеби дегенде бул баягы азыр биздин мамлекеттин да программасы ошого кетип атат. Биз дагы ошол баягы дыйканчылыкка салым кошолу деп ошол быйылкы жылы ушул менен баштадык. Мына азыр сиздер жакшы суу кампасын куруп атасыздар. Дээрелик ал курулуштун 80% бүтүп калды. Ошол жөнүндө түздөн түз сүйлөшөбүз да, чын эле бул кайсы жерге курдуңуздар, анан мунун ушул айыл чарбасы үчүн кандай мындай пайдасы бар? Деги эле мындай ушундай суу кампаларды бир эле Баткенге эмес, башка жактарга да куруу жөнүндө сиздерде оюңуздар барбы, идеялар барбы дегендей да. Ооба, азыр идеялар көп. Негизи эле Баткен областынан эмес, башка областтардан да анча-мунча бизге чыгып атышат. Буюрса алар менен да иштешебиз. Бирок негизги көйгөй ушул Баткенде ушул бул суу кампанын бир негизги жери бул баасы жагынан ыңгайлуу, арзан. Бул ошол эле капиталдык курулуш менен курулган бетондук немеге караганда арзан чыгат. Анан экинчи немеси бул тез жана оңой, анан көп жылга чейин иштей берет да. Суу кампа болбосо бул баягы өзү аталышы БСР деп аталат. Бассейн суточного регулирования деп. То есть бул жерде баягы суу кароо системасына ушундай кампалар болбосо, андай баягы суусу жок болуп калган учурларды дыйкандарды бир кыйла баягы өсүмдүгүнө зыян келтирип коет. Ошого байланыштуу сууду чогултуп даярдап коюуга бул зарыл. Канча суммага, канча акчага курулду ушул азыркы бүгүнкү куруп атканыңыз? Бул курулуп аткан долбоорубуз орточо эсеп менен бир 600-700 миң сом тегерегинде болот. Бирок бул жерде көлөмү аябай чоң. Бул 2,5 кубтук, 2,5 миң кубтук. То есть мындайча айтканда бул баягы ал жерде бул каналдан алынат. Ошол каналда суу кароо мезгилинде 2 айга чейин суу болбой калгандыктан ошол жердеги ошол учурда токтоп калбаш үчүн ошондой запас болуш үчүн чоңураак жасалды да. Көп жерде, көп дыйканчылыкта мынчалык чоң зарыл эмес. Биз муну эгерде кардарбай чыгатабыз болсо, алардын суу кароо системасына кеткен суунун көлөмүнө карата ошо көлөмдөрдү сунуштайбыз да. Жакшы экен. Айбек, айтсаңыз, чындыгында бул азыркы куруп аткан суу кампасында көп деле кишинин мындай күчтүн керек эместигин байкадык да. Көп болсо 5-6 киши ошол курулушту куруп атасыңар да. Бул курулуштун курганда ошол суу кампасы канча гектар жерди менен камсыз кылат, анан суу кароо принциптери кандай болот? Негизи эле биз мына
буга чейин материалдар жайгаштырылганда комментарийлерден көп суроолор болуп атат. Бул терс жактары кандай, эме жакшы жактары кандай депчи. Анан кээ бирлер айтып атат, бул көп комментарийге кошулам, бул чындыгында жаңы технология эмес. Муну биз кече эле алып келген жокпуз. Бул буга чейин колдонулуп келген мындай технология десек болот да. Бирок айыл чарбасында көп колдонуучу эмес. Бул көбүнчө ошол жана тоо кен тармагында, ошо геология тармагында көбүрөөк иштелип келген материал экен. Аны акыркы 2-3 жылда ушул айыл чарбасында да мына биздин өрөөнүндө колдонула баштады да. Бул азыркы айтылган бактын суу кампасы боюнча бул 20 гектарга деп эсептеп атабыз. Бул чоң көлөм болуп турат. 20 гектар деп. Эми ал көбүнчө бул неден көз каранды, кандай эме бак өстүрүлөт, канча жылдык бак. Себеби бактын ошол түрүнө карап суудун эмеси чыгымы эсептелинет да. Ошого карата анан ал жерде суудун кампанын эмеси чыгыш керек, көлөмүчү канчалык керек болот. Негизи эле бул эме боюнча айтып кете турган болсок, бул жакшы бир технология келип атат деп ойлойм мен. Бир жагы, сиз айтып кеткендей, өтө жумушу жеңил. Мен бир анан өзүм орнотуш боюнчачы. Бул көп техниканы атайын бир чоң техникалардын кереги жок. Бул атай ошо кичинекей өзүнүн атайы арналган өз техникалары бар, ошонун негизинде болот. Анан Кудайга шүгүр, эми бизде Баткенде дагы азыр өзүңүз билесиз, техникадан, тракторлордон баары эле жакшы эле болуп калыптыр. Биз дагы ошол эле жерде келишим менен тракторлор келип, ошо өзүнүн жумушун кылып берип кетти. Мындай нерсени бир 10 жыл мурда Баткенде элестетүү кыйын эле. Туура, биздин көпчүлүктү мындай таң калтырганда, суктандырганы дагы ушул суу кампасы, суу сактагычтар деп коет, чакан суу сактагычтар деп коет. Ошону силер бат эле куруп койдуңар да, бирок ошого азыр жалпы ошол кампаны куруу үчүн канча акча керек? Жеке адамдар силерге мындай заказ берсе болобу? Ооба, болот. Азыркы күндө Баткен шаарында эле бир ушундай дыйкан жаңы жер ачып атыптыр. Адымкы кичинекей 100 тоннадай эле болуп атат. Ошо бетон кылайын деген жерден биздин ошо маалыматты угуп калып бизге байланышкан экен. Биз бүгүн да барып келдик. Барып ченеп, кээ бир өзгөртө турган жерлерин өзгөртүп, жана шарттарын айттык, мындай кылыңыз, мындай кылыңыз айтып кеттик. Буюрса бүгүн эртең бүтүрөт. Анан мен ойлойм аныкын дагы бүтүрүп, ошол жакында алды эле көчөт отургузуп баштайт да. Бир жакшы бир ишке себепкер болуп калабыз деп ойлоймчу. Анан бул жерде биз жана айтпай кетиппиз. Негизи эле бул геомембрана, мен ойлойм, дыйкандар үчүн көп мүмкүнчүлүктү ачып атат да. Себеби бул кампаны жөн гана суу үчүн эле иштетсе болбойт да. Суу үчүн эле гана чыгарылган эмес, суу кампа үчүн. Мисалы, балык фермалары үчүн колдонсо болот. Мисалы, өзүңүз элестетиңиз, бир тоодо, бир булактын жанында көл куруп алып туруп иштесе болот. Ошол эле учурда мал чарбачылыгында иштеген кишилер үчүн, мисалы, силос кампалары үчүн дагы иштетсе болот да. Ал жерде мен ойлойм, бул өтө эле бат өзүн актайт депчи. Эми келди бул технология, буюрса эл ичи өнөр кенчи дегендей ар түрдүү ойлор эми чыга берет болуш керек. Бирок биз кандай эле максатта буйрутма болбосун, аны жасап бергенге даярбыз. Биз ошол атай ошон үчүн практикада болду бизгечи, биринчисибизчи. Ал жерден чоң практика алдык, практикалык түрдө билим алдык. Ошол эми. Рахмат, бизди бүгүнкү эмебизди мына өтө ири долбоорлор жөнүндө кеп болуп атат да. Маселен, Теке-Секирикти алып чыгып келишибиз керек дегенде бир ири долбоор турат. Бул тарыхый долбоор, албетте буга өтө чоң сума керек. Ошондой эле мына арка өрөөнүнө суу жеткирүүдө бул деле өзүнчө азап. Анткени миңдеген гектар жерлерибиз турат. Мына өзүңүздөр айткандай 6 дарыябыз ушул биздин өрөөнүбүздү аралап өтүп кетип атат. Анын мындай 20% жетпегенине пайдаланып, мындай тоо этектеринен өтүп кеткендиктен биз мындай айыл чарбасы өнүкпөй калган да. Мен сурайын деген, мына дарыялардын жээктерине, кайсы жерлерге ушундай бир суу сактагычтарды куруу биздин өрөөндөгү дыйканчылыкка өзгөчө мындай кандай жардамдар бериши мүмкүн деп айтасыздар. Деги эле ушул бир эле мындай эмес, бир өрөөнгө бир 20-30 керек болсо 40-50 курганга мүмкүнчүлүк барбы ушундай эмелерде? Мен сурайын деген ири долбоорлордон эмес, бул ошо чакан долбоорлор аркылуу эле чара мындай кыйынчылыктан чыксак болобу дегендей да. Болуш керек. Себеби чынында сиз айткандай, баягындай биз сууду ысырапкерчилик менен колдонгон жолдорубуз көп. Айылдарда мисалы бизде Баткенде көп эле скважина менен иштейт. Скважина менен деле мисалы үйүнө чейин арык менен алып барат. Ал жерде канча жоготуулар бар. Дарыялар деле мисалы ошондой эле каналдарыбыздын баары эскилиги жеткен, мисалы ошол эле Кара булак айылындагы каналдар.
аларды деле балким ошол бетон иштери кымбат болуп атса ушул эле технологияны колдонсо болот. Анан жанакы сиз айткан нерсе ушул өрөөнү өзгөртөбү дегенчи. Мен ойлойм бул акырындык менен болот. Бул өтө бат болбойт деп ойлойм. Себеби дыйкандар бирин-биринен көрүш керек. Бул технологияны мындай колдон өткөрүш керек да. Биз эми баягы сөз менен айтып эме кылабыз, бирок көзү менен көрүп ошого ишенмейинче буга кичине убакыт талап кылынат да. Мен ойлойм бул технологиянын келечеги жакшы. Келечек. Биздин өрөөн үчүн жакшы пайда. Кошумчаңыз. Мен негизи кошумчалайт элем. Азыр жакшы суроо болду. Бул баягы ошол эле мен алган Түркиянын тажрыйбасында алганда акырын эле аккан булак сууга бассейн жасалган да. Чын айтканда ал жерде бассейн бетондон болгон, бирок мен айтайын деген кичинекей эле булакты 90 гектар жерде сугарган да. 90 гектар. Бизде андай булактар аябай эле көп. Тоолордун арасында башка да аябай эле көп. Ошондон чыккан булактагы сууду мисалы үчүн бетондон чоң көлөмдө жасаш кыйын, кымбат болуп калат. Ушул сыяктуу көлчөлөрдү жасалганда ал уже анын астындагы неме чоң жерлерди өздөштүрүп кеткенге жакшы мүмкүнчүлүк берет да. Мен анын сүрөттөрү менен да бөлүшүм мүмкүн. Аябай эле кичинекей эле булак менен 90 гектарды сугарган мен үчүн эң биринчи таасир берген ошол болгон да. Ушул системаларга кызыкканым ошол булактан башталган. Бул Турчанын мисалы. Бул жерде жанагы геомембрана бар го. Ооба. Ал мембрана. Бул мисалы биз азыркы иштеп жаткан ПН деп коет. Полиэтилен низкого давления. Бул көпчүлүк учурда экинчи сорттогу полиэтилен. Мындайча айтканда кайра иштетилген полиэтилен да. Азыр мисалы Кыргызстан боюнча эле Арыкча Бишкек ошто ошол таштанды эме болуп атпайбы? Чоң көйгөй болуп атпайбы? Ооба. Ошол учурда кайра иштетүү дагы жакшы эле болуп атат. Айтайын дегеним, ошо бизден чыккан таштандыны эле полиэтиленди кайра иштетип, ушундай бир материалга айландырсак, геомембранага. Ал геомембрана кайра эле бизге ушул жаратылышыбыздын калыбына келгенге чоң бир өргө түзүп берет да. Мындайча айтканда зыянды пайдага айландырабыз да. Чоң рахмат, урматтуу биздин YouTube көрүүчүлөр. Мына көрдүңүздөр, ким айтат мына жаштарда мындай жаратмандык жок депчи. Чындыгында булар көп сүйлөбөгөн, бирок чында көп иштеген, көптөргө мындай тажрыйба берген ушул эки новатор жаштарыбызды силерге сунуш кылдык. Чындыгында Баткен өрөөнүндө 72 000 гектар гана мындай суулуу жер бар экендигин эске алсак, бул мындай өнүгүп жаткан өрөөн үчүн өтө аз. Тескерисинче бүгүнкү күндө мындай кол кетмен, кертими тийбеген, кол тийбеген дың жерлерибиз аябай көп. Буюрса ушундай чакан, ыкчам ушундай технология менен биз айыл чарбабызды өнүктүрөбүз деген үмүттөбүз. Ал эми сиздердин ишиңиздерде ийгилик. Дайыма биздин ушундай элибизге керек болгон ушу жаратман болуп жүрөңүздөр. Чоң рахмат.